Кутманлуу күнүңүздөр менен. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Бүгүн 12 декабрь болуп калды. Кайрадан жолдун жээгиндеги арзан унааларды көрсөтүүнү улантып жатабыз. Биз менен 10 мүнөт бою чогуу базар баасына назар салып туруңуздар. Бүгүн дагы адаттагыдай эле унаалар жолдун жээгинде өтө көп чыгыптыр. Мына ушул жерде аралаш Россиядан келгенди бар, башкасы бар. Арзан баада чыккандар дагы бар. Видеону аягына чейин көрүп турасыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Мына ушул жерде Honda Jazz автоунаасы 2001 жылкы, объем 1.3. Срочно тез арада сатылыш керек дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. 367 000 километр жүргөн, $4600 дейт. Номери бар. Азыр эми ээсини ойго айтпай эле коеюн, ичинде эртең менен тарткан үчүн уктап атыптыр ичинде. Кузову жакшы, абалы жакшы экен. Кийинки Nexia 2 ак түстө, жылы 2008 1.5. Полный комплектация дейт. Кичине кагаз элек коюшпу, кагазды. Астына кагаз да. Баасы 200 000 сом дейт, номери бар экен. Азыр биягын өтүп көрөлү. Простой мотор Nexia 2. Passat B3 универсал. Жылы 89 1.8 инжектор экен, механика. Ушул номерге чаласыздар. Баасы канча болот атат баасы? 130 сурады. 130 000 сом. 130 000 сом. Mercedes Seshka. Коробкасы механика, жылы 98 1.8. 288 000 километр жүрүптүр. Пробег. Баасы 280 000 сом дейт. Мына жерде бул байке айылдан келиптир, машинаны сатып кетиш керек дейт. Audi 100 переходка 89 жылкы 1.8 карбюратор. 1.8 карбюратору? И карбюратор. Простой. Канча бересиң? Буну турган баасын, шытыр. 100. Таза. Таза болсо көрүп каласыз. Мына не кылыш керек? Айдаш керек? Бул айдаш керек, бир эле оң жакта амер жакта жазыш керек. Бул башка эч жумуш жок. Только айдаш керек. Только айдаш. Болду, 100 000 сом. Ага. 100 000 сом дейт. Негизи 120 сурап жатыптыр, 100 000 сомго берип салам дейт. Passat B4'ün универсалы 94 1.8 mono 180 000 сом. Эске алып коесуздар, бул Passat Россиядан келген. Учеттан чыккан эмес. Мен азыр номерин көрсөтөйүн. Мына. Неге бир аз арзаныраак деп сурагандар болсо, көрүп алыңыздар. Канча болот экен болушу? 170. 170. Бул тромбасы. 170 000 сом дейт. Mazda 323 автоунаасы бул дагы Россиядан келген. Номерин көрүп турасыздар. 2000 жылкы, объем 1.6. Свежий покрашенный дейт, кандай дейт? Коробкасы автомат 200 000 сом дейт. Айтылыш баасы 200 000 сом. Достор, ушунун эле жанында Nissan Almera автоунаасы бул дагы Россиядан келген. Коробкасы механика. Жылы 97 1.6. 150 000 сом айтылыш баасы. Ушунун жанында подспада степ дагы бар экен. Баасы $7000 дейт. 2 объем. Жылы 2003, 2 объем эмес, 2.4 газ бензин экен. Баасы $7000, 516 000 километр жүрүптүр. Үстүндө даяр багажниктер дагы бар. Газ, бензин. Бул негизи спада экен. Алдыңкы фаралары подспадан салыныптыр. 2.4. Honda Accord'тун торноо көзөбү экен. Бул жерде көк түстө турат. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы.
Жумуш эми мына көрүп турганыңыздардай алдыңкы бамперинде бир аз жасала турчу жерлери бар экен. Калган жактары жакшы. Жылы 98, 1.8 мотор, коробкасы привозный жаңы басылыптыр. Байланыш үчүн 2 номери бар. Ошол номерлерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Артыңкы багаждагы сол жагында бир аз жумушу бар. Жакшы амалдан Mercedes 210 автонасы дагы жолдун жээгинде чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы амалда. Жылы 2001 3.2 автомат, комплектация Avantgarde, байланыш номери бар, баасы $6,600 сурап жатыр. Азыр эми ээси эшигин жаап коюптур, бул жака кеткен окшойт. Биз сыртынан эле көрөлү. Кузуунда жумушу жок экен. Улантабыз, мына жерде ушу 124 2.2 объемдо жакшы абалда Mercedes коробкасы механика. Бирок тартпай эле коюнчу, шуну баасы жазылмаптыр, маалымат кагазы жок экен. Ondan keyin bu жерде Vento автонасы. Жылы 92, 1.8 механика, абалы жакшы дейт, 170 миң сом. 170 миң сом сурап жатыр. Азыр салонду ачып көрөлү. Капотта ачык экен. Көк түстө Mercedes Seshka 2001 жылы, объем 2, простой мотор, компрессор эмес, коробкасы механика, баасы $3,900 сурап жатыр. Азыр эми артына өтүп көрөлү туугандар, абалы кандай? Эмне жумушу бар, көрөлү. Мына сол бамперинде бир аз кичине тийип кеткен жери бар экен. Андан кийинки бул жерде Nissan X-Trail автонасы, дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы, оң рулду. Жылы 2000, объем 2 автомат, 200 миң километр жүргөн. Баасы $5,500 сурап жатыр. Расход 10-12 деп. Ушуну чытырып калабы? Чытырып, да? Чытырып деп. Ушунун жанында оң рулду японец Nissan Primera, жылы 2003, объем 2, 270 миң сом деп. Номери 0707 84 44 68 84 44 68. Дөңгөлөктөрү кыштан ойлонбой чыкса болот. Жакшы абалда. Артыңкы бамперинин эки четинде бир аз жумушу бар экен. Калган жактары жакшы. Жети орунду минивэн автонасы Toyota Estima дагы жол жээгинде коюлуптур. Объем 3, 2001 жылкы. Газ бар екен. Баас 6,5 деп жазып коюптур. Мына жерде номери бар. Ошол номерлерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. $6,500 дейт. Estima. Өтө жумшак машина бул дагычы. Айдагандар бар жакшы билет. Өтө жумшак машина. Honda Odyssey Prestige автонасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2000, объем 3, 6 цилиндр. Бунда газ барбы? Бунда жок, бунда бар. Бунда бар экен, Мына ушул 3 объем Odyssey'ди. Баасы 4800 деп жазыптыр. Азыр бир салонду ачып көрөлүчү. Honda Odyssey. Заводун өтүп көрүп коелучу. Honda Odyssey Prestige жакшы абалда. Ушунун жанында 2-3 простойдо газ бар дейт. Honda Odyssey 2-3 простой мотор. Жумушу жок окшойт. Азыр эсин сурайынчы, эмне жумуш бар? Эмне жумуш бар машинанын? Буда эчтеке жок, буда бир аз бар болду. Буда эчтеке жок. Айдаш келбейт. Только газ менен бензин куюп айдаш керек дейт. Баасы бул деле $4,800 экен. Жылы 2000. Ушул номерге байланышка чыгып сүйлөшүп көрөсүздөр.
Nissan Skyline Japonец 10 рулы автонасы, жыл 2004-25 автомат, 220 000 км жүрген. Дөңгелектері қышқы. Басы қанша алдат екен? 300. Басы 300 000 сом деді. Nexia 1 жақша бала, жыл 2006, 1.6-16 клапан екен. Басыдағы меніңше жақшы қойылған өшет, 140 000 сом деді. Мұнан жерде номері бар. Чалып сөйлеш көрсеңіздер болады. Қазір есігі жаңық, есі бір жаққа кеткен өшет. Артын өтіп көрелі. 140 000 сом айтылыш басы. 94 жылғы Golf 3 қызыл түсті. 1.8 моно? 1.4 моно. 1.4 моно екен. 105 000 сом дейді. Обмен бар екен. Үш нөмірге чаластардағы сөйлеш көресіздер. Қазір бір салонын ашып көрелікші. Toyota Vitz Japonец 2000 жылғы объем 1 автомат. Басы $4000 сұрап жатыр. Абалы жақшы. Азартын өтіп сол жағындағы көрелі. Дөңгелектері қышқы. Мұна сол жақта крылосында біраз жұмыштары бар екен. Қалған жақтары жақшы. Şu жолдың жегіне даған бір қырғыз номерде Honda Fit өте срочно сатып жаттыр. Достар, көңіл бұрып. Ұлтыңыздар 2002 1.5 сомменен 400 000 сом дейді. $4750 долларға. Сомменен 400 000 сом айтылыш бас екен. Қазір еме ішінде есі ұқтап аттыр. Тосқол қылбайлы біз артынан өтіп тартып кетелі. Бұл жерде Honda Step RF 1 автонасыдағы срочно 420 000 сом дейді. 2001 жылы. Объем 2. Состояниясы жақшы. Аз артын өтіп көрелі. Mazda Demio автонасы қызыл түсті. Өте жақшы болды. Дөңгелектері қышқы. Жыл 2003 1.5 225 000 км жүрген. Басы $4100 сұрап жаттыр. Mazda Demio'nunдағы туғандар күзуі жағынан сұрау берсеңіздер, күзуі жақшы. Қазір бияғынан көрелі. Азырқы үшірден жасалына тұрған дерлі жері жоқ екен. Жақшы болды. Достар, ең артында мұнашу спаданы көрсетуменен жиынтықтайыз тұғандар. Моторы құрғысына басылып тұр. Объем 2, $8800 сұрап жаттыр. Айыл ғарып па?